Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофонду алып баруучулар Кемелбек Жуманазаров, Алтынбек Ынтымак, Гүлайым Жаманкулова. Сиздерге салам айтуу менен бирге биздин толкунга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат айтабыз. Биздин бүгүнкү берүүбүз эмне жөнүндө? А дегенде биз чын ден соолуктун маанилүү принциптеринен бири болгон ишеним жана ишенүү жөнүндө сүйлөшөбүз. Андан кийин биз сиздер менен Ыйсанын өлүмү тууралуу Куран жана Инжил эмне деп айтаары жөнүндө ой бөлүшөбүз. Биз менен болуңуздар, сиздерди Кудай колдосун. Кымбаттуу достор, өткөн берүүлөрүбүздө биз сиздер менен ден соолукта болуш үчүн эмне кылыш керектиги жөнүндө көп сүйлөштүк. Сиздер суунун, күн нурунун, таза абанын дарылоочу касиеттери менен тааныштыңыздар. Ошондой эле туура тамактануунун, дене көнүгүүлөрүнүн жана эс алуунун биздин денебизге тийгизген таасирлери жөнүндө билдиңиздер. Чын ден соолукта болуш үчүн дагы эмне керек? Сиздер качандыр бир убактарда коркунуч, тынчсыздануу, ачуулануу жана кайгыруунун ден соолукка таасир этерин байкадыңар беле? Дал мына ушулар ар кандай оорулардын пайда болушуна алып келерин байкадыңар беле? Ал эми адамдын кубанычтуу жана бактылуу абалы ошондой эле канагаттанган тынч абалы организмдин жакшы иштешине көмөк берет. Андыктан эгер силерде коркунуч, жек көрүүчүлүк, өзүмчүлдүк жана тынчсыздануу сезимдери болсо, анда силер эч качан ден соолукта боло албайсыңар. Мунун бардыгы жашоодогу капалануунун, канааттанбаган сезимге, жалгыздыкка, кайтыгерликке алып келет. Ойдун жана ар кандай күчтүү сезимдердин бүт организмге күчтүү таасир берерин илимий изилдөөлөр да аныктаган. Окумуштуулар ашказан бул биздин оюбуздун, көңүлүбүздүн чагылышы экендигине ишенишкен. Бүгүнкү биздин жашообуз эң кыйын, татаал, ар кандай күтүлбөгөн окуяларга толгон. Мына ошондуктан адам нервине дайыма күч келип турат. Жашоо үчүн күрөш жүрүп жатат деп айтсак да болот. Мына ушундай учурда адамдык касиетти кантип сактап калууга болот? Ден соолукту сакташ үчүн кантип тынчтыкка жана токтоолукка жетишүүгө болот? Байкасак, бир да китепте коркунучтун, каардуулуктун жана тынчсыздануунун рецепти жок. Бул сезимдерден дары ичип, тамеки тартып же арак ичип айыгууга мүмкүн эмес. Эки жүздүүлүктү, өзүмчүлдүктү жана жаман көңүлдү айыктыра турган сыйкырдуу дары жок. Эгер адам дайыма ушундай терс мүнөз менен жашаса, бул аны олуттуу бир ооруга учуратат. Бирок качан адам өзүнүн жараткан Кудайын тапканда, табылган дары бар. Акыл эсти айыктырып, тынчтыкты, токтоолукту жана өзүнө өзү ишенүү алып келген Кудайдын мыйзамдары анын ыйык китептеринен табылган. Андан өзүмчүл жана бузулган жашоодон айыктырган дарылар табылган. Мына ушул ыйык китептерден ар бир адам сооротууну, тынчтанууну таба алат. Ыйык китептер биздин жаратылышыбыздан өзүмчүл экенибизди көрсөтөт. Биз өз ойлогон максатыбызга жеткибиз келет. Бир гана өзү үчүн жашаган адамдар, башкалардын муктаждыгына кайдыгер караган адамдар булар ааламдын негизги мыйзамын, жаратылыштын мыйзамын жана жашоонун өзүнүн мыйзамы болгон кайра кайтарып берүү мыйзамын бузуп жатышат. Башкача айтканда, жакшылыктын мыйзамын. Силер минтип каршы болушуңар мүмкүн. Элге бере турган менин эч нерсем жок. Кантип тынчтанып, бактылуу болууну мен билбейм. Бир нече кеңеш берүүгө уруксат бергиле. Өзүңөрдү да, башкаларды да урматтагыла. Аларга камкор болгула. Жана алар кандай болсо, ошондой бойдон кабыл алгыла. Аларга жардам бергиле жана кемчиликтерин кечиргиле. Силердин жакшы сөзүңөр көп жакшы нерсени жасай алат. Жашооңордун жаман жагын эмес, жакшы жагын карагыла. Силердин жүрөгүңөр ыраазычылык сезимге толсун. Эмне үчүн? Силердин
аман жүргөнүңөр үчүн. Силер бай болбосоңор да, белгилүү болбосоңор да, жөн гана аман болуу мунун өзү эле эң сонун. Өзүңөрдүн каталыгыңар, кырсыктарыңар жөнүндө көп ойлонбогула. Көпчүлүк адамдар өз каталыктарын, ордунан чыкпаган иштери, көңүл калуулары тууралуу ойлой берип, жүрөгү кайгыга толот. Бирөөгө болгон жек көрүүсүн, ич күйдүүлүгүн сактаган адамдар да бар. Аны кечиргиле жана ич күйдүүлүк кылбагыла. Өзүңөргө эле жеңил болот жана ден соолугуңарды сактайсыңар. Бүгүнкү күндөгү адамга керек болгон нерсе бул Кудай менен байланышта болуу. Силердин денеңерди да, акыл эсиңерди да, рухуңарды да өзгөртө турган жалгыз Кудай. Кудайга болгон сыйынууңарда өзүңөрдүн кайгыңарды, күмөн санооңорду жана азап чегүүңөрдү көрсөткүлө. Силер бардык чараларды колдонуп көрдүңөр. Эми эмне үчүн Кудайга кайрылып келүүгө болбосун? Ал силердин жаныңарда жана эч ким жардам бере албай калганда, ал силерге жардам берет. Инжилде Кудай минтип айтат: "Мага кел, жана мен сендеги оор жүктү алып салам." Кымбаттуу достор, биздин Кудайыбыз эң сонун. Ал бизге сүйүүнүн сөзү Инжилди өзү жөнүндө айтып бериш үчүн жиберген. Ал биз үчүн өлдү. Ал бизге өзүн дос жана биздин күнөөлөрүбүздү көтөрүүчү катары сунуш кылат. Ал чыныгы досторуна болгон ишеним жана үмүт бизге бакыт, тынчтык, ден соолук алып келет. Биздин денебиз ага зыяндуу жүктү жана терс таасирлерди алып жүрүү үчүн жаралган эмес. Бирок Кудайдын биздин алдыбызда турган ар кандай бузуучу күчтөрдүн чыга турган эшиги бар. Бул эшик Кудайдын өзүндө. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Бир нече мүнөттөн кийин биз сиздер менен бирге Ыйсанын өлүмү тууралуу Куран менен Инжил эмне деп айтары жөнүндө ой жүгүртөбүз. Мариям уулу Ыйсанын өлүмү анын төрөлүшүндөй эле таң каларлык болгон. Курандын 3-сүрөсүнүн 55-аятын окуп көрөлү. Ыйса: "Мен сени тынчтантамын, жана сени мага жеткирем, жана ишенбеген пенделерден арылтам, жана сенин артыңан ээрчигендерди, Кудайга ишенбеген дин безерлерден бийик коем, кайрадан тирилтүүчү күн келгенче." Биринчи эле айтылган сөздөргө көңүл буралычы. О Ыйса, мен сени тынчтантамын. Өмүр менен өлүм үстүнөн болгон бийлик Кудайдын гана колунда экенин көрүп жатабыз. Мына ошондуктан Ыйсанын керилиши адамдарга байланыштуу эмес, бирок ушундай болуп көрүнөт. Өзүнүн өлүмү жөнүндө Ыйса мынтип айткан: "Мен өз өмүрүмдү берип жатам. Аны менден эч ким тартып ала албайт. Бирок мен аны өзүм берип жатам." Көңүл бөлүп карап көргүлөчү. Аны менден эч ким тартып ала албайт. Бул иудейлердин жон гана өлтүрүүсү же өлүм жазасы эмес болчу, бирок ушундай болуп көрүнөт. Албетте алар күнөөлүү. Анткени учуру келсе алар аны өлтүрүшмөк. Бирок бул адамдардын колунда эмес болчу. Ал эми дагы бир башка сүрөдө Ыйсанын өлүмү жөнүндө мындай айтылат: "Сенин мага Аллага сыйынгыла, менин Кудайым жана сенин Кудайыңа" деп айткан буйругуңдан башка мен аларга эч нерсе айткан жокмун. Алардын арасында жүрүп күбө болдум. Мени тынчтантып, сен аларды байкап турдуң. Бардыгына күбө сен. Куран 5-сүрө 117-аят.
иудейлер убадалашып алышып Исаны өлтүрүүнүн планын иштеп чыгышат. Мына ушинтип алар аны жок кылууну ойлошкон. Бирок бул өлүм Кудайдын оюнда да бар болчу. Бул жөнүндө Куран мынтип айтат. Бул ойду иудейлер да түзүштү. Жана Кудай да түздү. Ал эми мындай иште Кудай эң мыкты. Куран 3-сүрө 54-55 аят. Ооба, иудейлерге алар керип жаткандай болуп көрүндү. Бирок алардын ою Кудайдын буйругу менен ишке ашып жаткандыгын алар түшүнүшкөн жок. Эмне үчүн Исанын өлүмү Кудайдын планына кирген? Эмне үчүн ошол эч күнөөсүз адамдарды айыктырган, өлгөндөрдү тирилткен, элди ыйык жашоого үйрөткөн киши өлүш керек эле? Кымбаттуу досум, шайтан азгырып кеткен биздин ата бабабыз Адам менен Оону эсибизге салалычы? Алар Кудайдын жанында болуп бейиште жашашкан. Бирок алар өзүлөрүнүн жаратканын укпай, тыюу салган жемишти жешкен. Кудай Адам ата менен Оо энени бейиш багынан чыгарып салууга аргасыз болгон. Анткени ал жерде күнөө үчүн орун жок болчу. Ошондон кийин күнөө жердеги адамдардын жашоосуна кирди. Ошондон кийин жерде оору, азап, кайгы капа пайда болду. Ошондон кийин күнөө адамды Кудайдан ажыратты. Бирок бизди сүйгөн Кудай балдардын азап чегүүсүн карап тура албайт. Ал атабыздай бизди өзүнүн сүйүүгө толгон кучагына алгысы келет. Ошентип улуу, акылман Кудай өзүнүн балдарын куткаруунун жолун ойлоп чыгат. Ал өзүнүн кудуреттүү сөзүн Исага жабат. Анткени Кудайдын колунан баардыгы келет. Кудай өзү Иса аркылуу адамдарга ырайымдуулук иштерин жасаган. Кудай өзү Иса аркылуу адамдарды күнөөсүз жашоого үйрөткөн. Булар жөнүндө биз ыйык китептерден биле алабыз. Бирок тилекке каршы адамдар Иса Махди адамды күнөөнүн туткунунан куткаруу үчүн келгендигин түшүнүшкөн жок. Алар Иса адамды Кудайга алып келүү үчүн келгендигин, Кудай менен адамды элдештирүү үчүн келгендигин түшүнүшкөн жок. Эң негизгиси алар ишенишкен жок. Мына ошондо сүйүүгө толгон Кудай бизди күнөөнүн чеңгелинен куткара турган өзүнүн улуу оюн ишке ашырат. Анткени күнөөлүү адам бактылуу жашай албайт. Ыйык жазууда мындай деп жазылган: күнөөнүн жазасы өлүм. Ошондуктан Кудай биздин бактыбыз үчүн, биздин күнөөдөн куткарылуубуз үчүн эч күнөөсүз Исаны өлүмгө берет. Сүйүүнүн улуу эрдиги кандай? Ыйык Куранда бул улуу курмандык деп аталган. Кудай Ибрагим пайгамбарды кантип сынагандыгын эстейличи. Качан Кудай аны ал өзүнүн уулун курмандыкка чалышын буйруганда, Ибрагим Кудайдын буйругун аткарууга даяр турган. Ибрагим пайгамбар Кудайга толук ишенген. Ага ишенип, демек ушундай кылыш керек деп ойлогон. Ибрагим өзүнүн уулун курмандыкка берип жаткан учурда Кудай Ибрагимдин уулун козуга алмаштырган. Өлүмгө кыйылган жигит козуга алмашылган. Биз өзүбүздүн күнөөбүз үчүн Исанын ордуна айкашкан жагачта өлүшүбүз керек болчу. Бирок Кудай биздин ордубузга, биздин жашообуз үчүн Исаны улуу курмандыкка чалды. Куран 37-сүрөсүнүн 107-аятында мынтип айтат: чоң курмандык чалып жатып сактап калдык биз аны. Көпчүлүк мусулмандар курман айтта жана башка үрп адаттарды эмне үчүн түлөп өткөрүлө тургандыгын билишпейт. Курман чалуу бул илгерки Ибрайымдын убагынан бери келатат. Кудай биз үчүн Исаны курмандыкка чалды. Исаны керип жаткан убакта айланада таң каларлык кубулуштар болуп жатты. Жер караңгыга чөмүлүп, күндүн нуру өчүп, жер титирейт. Бул жөнүндө биз Инжилден окуй алабыз. Айкашкан жагачта Иса өлгөн жатканда Кудай үйүнүн дин кызматкери кезектеги кечки курмандыкты келтирип жаткан. Ушундай адат бар болчу. Мына ушул курмандык чалуу мезгилинде жер титиреп, сыйынып үйүнүн кызматкеринин колундагы бычагы түшүп кетет. Ал эми курмандыкка чалаган козу качып кетет. Кудайга сыйынып үйүндө Кудайдын ыйык ордун бөлүп турган чоң көчөгө көрүнбөгөн кол менен башынан ылдый айрылат. Качан Иса 2000 жыл мурда айкашкан жагачта өлүп жаткан мезгилде көпчүлүк адамдар ага ишенишип, ал куткаруучу экендигин түшүнүшкөн. Мына бүгүн кымбаттуу досум, сен үчүн да, мен үчүн да айкашкан жагачта өлүп жаткан Исаны көрө аласың. Өзүнүн өлүм менен ал мынтип айтат: мен сени сүйөм, мына ошондуктан өлөмүн. Мага кайрылып кел, менин китебим аркылуу мени тааныгын жана бактылуу жашагын. Ал эми азыр болсо ыйык Инжилдин барактарын ачып, асман падышачылыгы тууралуу 6 үлгүлүү аңгемени окуйбуз.
Bir jolu İsa үйдөн чыгып көл boyuna келип олтурат. Анын тегерегине көп эл чогулат. Ал кайыкка чыгып алып, элдин көзүн ачып мындайча сүйлөйт. Асман падышалыгы өз жерине асылдыктын үрөөнүн сепкен адам сыңары. Ошол адамдар уктап калганда душманы келип, буудай арасына алабатанын уругун чачып кетет. Буудай чыгып башалганда алабата да чыгып уруктайт. Ошондо кулдар келип үй ээсине кайрылышат. Төрөбүз, өз жериңе адал эгин эктиң эле. Анан алабата кайдан чыга калды? Төрөсү айтат, аны душман адам иштептир. Кулдар айтышат, биз барып алабаталарды жулуп таштайлыбы? Төрөсү айтат, жок, силер отойбуз деп буудайды да кошо жулуп таштабагыла. Анысы да, мунусу да орокко чейин чогуу өсө берсин. Орок башталганда орокчуларга айтам, а дегенде алабата отоо чөптөрдү жыйнап боолагыла да өрттөп салгыла. Анан буудайды менин кырманыма оруп жыйнагыла дейм. İsa элге дагы бир аңгеме сунуш кылды. Асман падышалыгы адам өз айдоосуна сепкен зыгырдын даны сымал. Ал урук бардык дандан кичинекей болгону менен өнүп чыккан соң эгиндин баарынан бийик өсүп, көктөн канаттуулар учуп келип анын бутагына көлөкөлөшөт. İsa дагы бир маанини айтып берген. Асман падышалыгы аял 3 ченем унга 1 ченем ачыткы салып ачыткан камырга окшош. Асман падышалыгы бир адам талаада көмүлгөн кенчти билип калып, сүйүнүп кетип, колдо бар бардык мүлкүн түгөл сатып жиберип, так ошол талааны сатып алган кенч сыңары. Дагы да асман падышалыгы эң мыкты асыл таштарды издеп, эң баалуу чоң маржанды көрүп калып, башка дүйнөсүн бүт сатып жиберип, так ошол сатып алган жалгыз маржанга окшош. Анан дагы асман падышалыгы жанагы деңизге салынган чоң тоор сыңары. Ага толтура ар түрлүү чоң кичине балык түшөт. Аны жиекке тартып алышып, мыктыларын тандап алышат да, начарларын нары таштап салышат. Кыямат кайым келгенде да так ошондой болот. Периштелер ак ниет адамдардын арасынан ниети бузуктарды бөлүп алышат да тозоктун отуна салышат. Анда адамдын муң зары жаңырып, тиштери кычырайт. Жаңы осуят Матвейден ыйык Инжил 13-бап 24-ырдан 50-ырга чейин кылган. Алкыш сага Кудайым, мага өмүр бергениңе, жанымдасың ардайым, бөлүп чексиз меримиңе. Мен үчүн сен асмандан жерге келдиң, күнөм үчүн өзүңдү курбан кылдың,
урматтуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.